Қаланын жақа беліндегі Құрманжандатқа 2-ші аймағының Учар айылындағы Шерентай балдар бақшасына қошымча 2 қабатты 75 орынды имараттың құрылышы башталды. Бақшада балдардың саны өсіп кезек күтуге ойгон. Жаңы қонышқа халықтың отырықташуысы артып, социалдық объектілердің жоқтығы жергіліктүүлердің наразычылығын жаратып келет. Жаш жеткіншектердің қошымча имараттың түптөгү қала қазынасынан 24 миллион 328 мың сом бөлінген. Шаар мэри Талабек Сарбашев балабақчаның пайдалануына капсула салып өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Кошумча корпуста балдар үчүн ыңгайлуу бөлмөлөр, ашкана жана ойноо аянтчасы салынат. Июль айында баштаганбыз, июлдун башында. Бунун аяктоо мөөнөтү ушул жылдын акыркы айларына барып такалат. Бул получается бир декабрларга барып бүтөбүз буюрса. Бул сметалык баасын айтсак 38 миллион 173 миң. Ал эми тендердик баабыз 24 миллион 328 миң бар. Азыркы тапта курулуш иштери эми башталып аткан убагы. Буюрса сапат жагына көңүл бөлүп өз убагында бүтүрүшкө аракет кылабыз. Мындай кылгыла аз 9 колонка бар экен. Азыр айтып атпаймынбы, жалпы ал жакка жаңы система тартылат Кудай буюрса. Ошондо бул жакка ошол жак чечкенден кийин анда карап көрөлү. Макул эми. Мурун кандай жашасалар ошондой жашап тургула. Анан шаарда деле айтып атпаймынбы, биз бардык телегей тегиздегенден алыспыз да. Проблема бар, көйгөй бар. Кала мэри жаңы конуштун тургундары менен жолугуп суроолоруна жооп берди. Жергиликтүүлөр аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу жана ичүүчү таза суу чыгарып берүүнү өтүндү. 6 жылдан бери каражаттын жоктугунан бүтпөй жаткан мектептин курулушун жандантуу сунушу берилди. Неме иштеп атат. Эми мындай яма болуп кеткен жолдор. Анан машина неме алганда эле сразу ходойлор кетип атат машинанын ичи. Анан ошонун сиздерде барып баягы жерде ичине мына жолдорду тегиздетип баягы шагылдарды төктүргөндө бир 2 КАМАЗ 3 КАМАЗды шагылды жолдорго тегиздетип төктүрүп койсо болот. Себеби олар иштетип атат да. Анын жеп атышат олар. Анан билбейм, жолду оңдогон бир өтө эле сабаптык иш болот өзүчө. Анан ошолорго да бир эскертесиңерби, эмне кыласыңар, айтып деңиздер. Анан биз эле сайрай берген менен биздин сөздү укпайт экен, барып айтабызбы? Силер жолду карабайсыңарбы? Силердин ушунан булар дагы азык ушул жасалып аткан мына 24 миллион, мына 16 миллион канализация канча болуп атат? 29 миллион. Мына элестетип көрүлө бир 70-80 миллион сомдук силердин аймагыңарда иш болуп атат да азыр. Бир жылдын ичинде. Ушуну туура түшүнүшүңөр керек да. Жасаган сайын да проблема түгөнбөй. Үй салам дейсиң, үй салгандан ичин толтурам дейсиң, үйдүн ичинде да проблема түгөнбөйт да. Акырындык менен болот Кудай буюрса. Макул эми шаар территориясында болгонуңардан быйыл ушунча иш болсо, эмдиги жылы дагы болот. Биз ушуларды оңдоп койгондон кара сулуктар өздөрү деле уяла баштайт. Нарак жылайлы, жолду оңдойлу, түздөйлү. Учар айылындагы 275 орунду мектептин курулушу 2015 жылы декабрь айында башталган. Каржылоо республикалык казынанын эсебинен жүргүзүлгөндүктөн 6 жылдан бери 15 миллион сомго чейин каралып, ушул деңгээлге жетти. Өткөн жылы 10 миллион сом бөлүнүп, ага оотканасы толук бүткөрүлдү. Жылуулук системасы киргизилген соң терезелер коюлуп, ички кыноо иштери жасалган. Жеткинчектер муктаж болгон мекемени 2017 жылы пайдаланууга берүү мерчемделген. Каражаттын тартыштыгынан 4 жылга созулуп кетти. Быйылкы жылы 5 миллион сом бөлүнгөн. Билим уянын пайдаланууга берилүүсү үчүн 16 миллион сом керектелет. Мектеп боюнча айта турган болсок, мектеп республикалык бюджеттен эмне үчүн буну бүтүрбөй атасыңар деген суроо болушу мүмкүн. Шаарда жалпы ушундай жаңы мектептердин курулушу 5 мектеп курулуп атат. Акчасы эми акырындык менен берип атат. Быйыл дагы 10 миллион сом акча каратып берип мамлекет. Эми жакында дагы акчасы которулат. Буюрса ушу жаңы окуу жылына чейин мен республикалык бюджеттен каржыланган нерсени толук убада бере албайт экенсиң, себеби ал жакка көз карандуу бар. Өткөн жылы аймактын көйгөйү менен таанышууда борбордук канализация тартуу жана 1 чакырым 800 метр аралыктагы жол көйгөйү түйшөлтүп келгени айтылган. Казынанын эсебинен негизги жолго 16 миллион сом бөлүнүп долбоорлоо башталды. Тоуна жол 6 метрге чейин кеңейтилет, 860 метр аралыкка жаңы асфальт басылат. Аны менен бирге конушка 3 км 800 метрден канализацияга туташтыруу каралган. Борбордук канализацияга түтүктөрдүн тартылышы долбоорго кирип, шаар бюджетинен 29 миллион сом бөлүнгөн.
Мектеп менен бала бакчаны кошобуз. Элди кошуп биз водоканал менен сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшсөк булар айтып атат. Мына Лөлү айылындагы очистный сооружение бар. Жана акыр-чыкырда баргандан тазалоочу очистный сооружение бар. 20 миң кубтук. Ошону жасагандан кийин гана, реконструкциядан кийин гана могул элдерге уруксат беребиз деп атышат. Андан сырткары бул жерге өзүңүздөр көрдүңүздөр жол тармагы дагы бул жерге чейин бул убакка чейин эч кандай асфальт жол болгон эмес. Жаган жага мезгилде ылай болуп, элдер аябай бир түйшөлүп жүргөн. Бул дагы азыркы мезгилде 900 метрге жакын жолдун проектisi жасалды. Бул дагы быйылкы жылы башталат деп турабыз. Калкчы жайгашкан кичи райондордо бала бакча тартыш 3 жылдын аралыгында 7 бакча курулган. Амир Темир Курманжан Датка Актилек аймактык кеңештеринде 100-120 орунду бала бакчанын курулушу аяктап пайдаланууга берилген. Шаарда балдардын бакча менен камсыз болушу 44% гана түзгөндүктөн үнөмдөлгөн каражатка билим берүү мекемелерин куруу жанданган. Ушу жаңы конуштарды да эске алуу менен ушу мектепке бала бакча канализация тартып берели деп быйылкы жылга карап атабыз. Буюрса ушу канализациясын да бүтүрүп беребиз. Анан эми жолду көрүп турасыздар. Бул жерде Кудай буюрса бала бакча бүтсө, мектеп бүтсө, жолдун акыбалы дагы мындай талапка жооп бербейт экен. Биз жалпы узундугу 810 метр болгон сметалык басы 16 миллион сом бул жерге карадык. Быйыл Кудай буюрса ушу тротуарлар менен анан şu жолду жакшына 2 мындай слой кылып асфальтты басып беребиз да. Бул дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Ошондо жалпы ушул ирригатор участкасына мына ушул долбоорлорго жалпы где-то 70 миллиондон ашык акча сарпталат да. Себеби максатыбыз эми бул участкалар мына чын айтыш керек, өзүңүздөр да көрүп атасыңар, таза суу дагы бул жерде көйгөй. Мындайча айтканда каралбай келип калып кеткен жаңы конуштар участка болгондо, ошон үчүн биз бир чекеден ушундай жаңы конуштарды инфраструктурасына көңүл буруп, ушуларга шарт түзүп берели деген. Шаардын айланасындагы конуштардын инфратүзүмү жакшыртылат, кала бийлиги мүмкүнчүлүккө жараша социалдык көйгөйлөрдү чечип берүүнү убадалады. Башка жаңы конуштарга салыштырмалуу шарт жакшы экени айтылды. Кварталда каттоого турган 3000ден ашуун калк күн кечирет. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Жөн кетпейин деп, бала бакчадан да бир кирип кабар алып коеюн деп кирсек, ана бала бакчанын жетекчиси айтып калды, балдардын бул жерде мына карагыла баардыгы жаңы конуштун тургундары экен да. Бала бакчага аябай мындай ата-энелер суранып атат, жетишсиз болуп атат дегенден анан тапшырма бердик эле. Да кошумча корпус куруп берели деп. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дагы ушул бала бакчага кошумча 75 орунду 2 кабаттуу жакшы заманбап бала бакча буюрса башталып атат. Суроонун азыркы курулушчулар менен айттык, кышка калтырбай, декабрь айына калтырбай, ноябрдын аяктарында буюрса ачып элге тапшырып беребиз да. Анан ушул убакка чейин ушу бала бакчада канализация жок экен. Канализация жок экен. Цивилизация баягы канализациядан башталат да. Анан ушунча мектеп түшүп атат, бала бакча түшүп атат, мындай жаңы конуштар, үйдөр түшүп атат экен. Мына баардыгын эске алып бир жолу канализациясын да жасап берели деп. Азыр аны дагы проектин даярдаттык. Буюрса эми бул быйылкы жылга каралган эмес, бирок мен азыр 6 айдын жыйынтыгы менен акча тапканга аракет кылабыз, бир жолу ошо бүтүрүп кеткенгечи. Анан эми ушундай жакшынакай мектеп түшүп атса, бала бакча түшүп атса, анан жолду көрдүк. Жол дагы аябай талапка жооп бербейт экен, чаң. Анан эми ата-энелер келет, окуучулар келет, жакшынакай ак көйнөгүн кийип алып келет балдар. Ошону эске алып анан жалпы узундугу 810 метр экен жалпы. Азыр мынанын астына кошуп койгон дедим, ошондо 900 метрге жакын неме болот деп, жалпы ал жаккы жагы болуп тротуарларды кошкондо бир чакырымга жакын жол болот. Жолдун дагы акчасын чечип бердик, асфальт болот деп. Анан мектеп боюнча айта турган болсок, мектеп республикалык бюджеттен эмне үчүн буну бүтүрбөй атасыңар деген суроо болушу мүмкүн. Шаарда жалпы ушундай жаңы мектептердин курулушу 5 мектеп курулуп атат. Акчасы эми акындык менен берип атат. Быйыл дагы мына 10 миллион сом акча каратып берип мамлекет. Мен жакында дагы акчасы которулат. Буюрса ушу жаңы окуу жылына чейин мен
республикалык бюджеттен каржыланган нерсени толук убада бере албайт экенсиз, себеби ал жакка көз каранды болуп. Бирок мына президентибиз да тапшырма берди. 70-80% мектептерде bunun için akşam konuk verip bütürülüyor. Görürse burada balak. En negizisi baştalık kaldı mı? Akşamlar mektep olur. Ama bu respublikalık büdjetten de namına cemiyetli büdjet meselenen baştalgan meselelerde ama biz şart meyle tarafından akçalar çeşitli. Ne diyeceğim? Şu bala bakça,